Убактылуу өкмөт бийликке келип, андан кийинки алардын астында турган эң орчундуу маселелердин бири кумтөр маселеси болчу. Акаев Бакиев учурунда далай сындарга кабылып, бирок болбой эле бийлик өкүлдөрү өздөрү кумтөр аферасына аралашып кеткен жагдайдан улам эл бийликтен кумтөр боюнча жаңы кадамдарды, жаңы үмүттөрдү күттү. 2012 жылы Жогорку Кеңештеги ар бир фракциядан 2ден өкүл кирген 30дан ашуун сынак аркылуу тандалып алынган адистер, окумуштуулар курамынан турган кумтөрдү иликтөө боюнча комиссия түзүлүп, ага Садыр Жапаров төрагалык кылат. Кумтөрдү иликтөөгө киришкен комиссия мүчөлөрүнө кыргыз алтынынын эсебинен айлык бөлүп берүү боюнча Жогорку Кеңештин токтому да чыгат. Комиссия алтын чырына байланышкан жагдайлардын баарын кылдат иликтеп, анализдеп бүткөн соң парламенттин токтомун каакымчада көрбөй айлыгы төлөнүп берилбейт. Алматыга жиберилген кумтөр боюнча анализдердин акчасы дагы төлөнбөйт. Мына ушундай көз көрүнө бут тосууларга карабай, Садыр Жапаров өзү демөөрчүлөрдү таап, өз чөнтөгүнөн да кошумчалап олтуруп, комиссия мүчөлөрүнө жана башка чыгымдарга акчаны төлөйт. Кумтөрдүн жетекчилигиндеги шылуундар өзү баш болуп, бул ишканага далдалчы болуп, коргоп чыгуучулар төш болуп, кумтөр кыргыздын бактысына бүткөн ишкана экендигин жана эл үчүн оңбогондой пайда алып келип жатканын канча сайрашканы менен кумтөрдүн чыныгы абалын билген адистер бул ишкана иштеп келе жаткандан бери Кыргызстанга айрыкча экологиялык жактан чоң залал келтиргенин айтышат. Сары төрдөн 100дөн ашык эсе ошол элементтердин жанагы ЧДК чектелген деңгээл концентрациясына болгон катышы өскөнү көрсөтүлгөн. Алардан 2 элемент боюнча коргошун жана сымап боюнча 2-4 эсе ашканы көрсөтүлгөн. Биз бул сууларды ичме суу салыштырыш үчүн ичме суу катары карашыбыз керек. Ал суулар жүрүп отуруп, мисалы үчүн кумтөр суусу Тарагай аркылуу чоң нарынга кошулуп, анан нарын суусун кичи нарын менен кошулган нарын суусун берет. Нарын суусу белгилүү болгондой ичме суу катары колдонулат. Ошон үчүн салыштырыш үчүн ошондой жол менен карасак, анда кумтөр кен жатагынын иштетилүүсү табигый сууларга таасири чоң жана зыяндуу таасири бар деп ойлогонго негиз бар. Эгер цианиттер чыгып калса кандай кыласыздар? Эмне кыласыздар да? Цианид мурда вообще чыкчу эмес, кийинки убакта чыгып атат. Биз муну сессияга да койгонбуз. Бүт эмелерге жибергенбиз. Ушундай уже цианиддин эмелери пайда болуп атат депчи. Мындай жагымсыз жагдай өз кезегинде элдин ден соолугуна коркунуч туудурууда. Мисалы, акыркы 5 жыл ичинде эле ичеги карын, тери жана жүрөк оорулары күч алган. Дарыгерлердин пикирлеринде бул сууга уулуу заттардын аралашкандыгы менен түшүндүрүлөт. Жанагы жаш энелердин эрте боюнан түшүп калышы, ошол энелердин кош бойлуу мезгилинде ичинен балдардын өлүп калышы аябай байкалып атат да. Тубаса жүрөк оорулары менен төрөлгөн балдар көбөйүп атат. Садыр Жапаров кумтөр маселесинин аки чүкүсүнө чейин казып билип келе жаткан ысык көлдүн жараны катары, мекенчил инсан катары канадалык компания алтын казып атабыз деген менен ысык көлдүн аймагына өтө чоң зыян алып келип жатканын парламентте болобу, эл астындабы айткандан тажаган жок. Кыргыздын байлыгы болгон тоо чокусундагы мөңгүлөр канадалык алтын казгычтардын кесепетинен уу топурактарга көмүлүп, андан агып түшкөн суу зыяндуу калдыктар менен булганып жатканын, ошондой эле уулуу калдыктар сакталган жайдын үстүндө каралжын түтүн уюп калаарын айтып, коомчулукка улак кагыш кылып, журналисттерге далай маек берди. Парламентте ушуларды айтып көп күйдү. Ошентип Садыр Жапаров кумтөрдүн тегерегиндеги былыктарды казгандан казып, анча-мынча орто жолдогу сүйлөшөлү, мындай эле бүтүрөлү дегендерди укпай, иликтөөсүн уланта берет. Жапаровду буттан жалалы деп аракеттенген бийликтин ачык дагы, тымызын дагы аракетинен майнап чыкпайт. Акыры бир күнү Садыр Жапаровго Бишкектеги Киев көчөсүндөгү номер 74-имараттын депутаты Турат Мадылбековдун уулу Элдар Мадылбековдон мыйзамсыз турда сатып алды делинип, кылмыш иши козголуп, коомчулукка Жапаровду желмогуз көрсөтүү аракети улана берет. Ал имаратка байланыштуу өкмөттүк маалымат каражаттары аркылуу дүң болуп, иш тергелип, иликтене берет. Президент тарапта дагы, Жогорку Кеңеште дагы, өкмөт тарапта дагы кумтөр маселесинин акыйкат чечилишине кайдыгер караган маанайды көрүп, ара жолдо кумтөрдүн акчасына сатылып унчукпай калгандарды, башында жакшы эле каршы чыгып, анан кийин жумшарып, жийип калган аттуу баштуу эле кишилерди көрүп, Садыр Жапаров өзү жалгыз калса дагы кумтөрдүн айыбын ачып, бул иштин акырына чыгарууну максат кылат. Урматтуу депутаттар, мен сиздердин баарыңыздарды мына өзгөчө ушу добуш берерде көңүлүңүздөрдү буруп, ушу токтомду дагы бир карап коюңуздарды суранып келет элем.
Себеп дегенде бұл тоқтомдо бүгүнкү күндө дүйнөлүк биржадагы 5 миллиард турган мекеменин тагдыры чечилип атат. Аарде 20 миңден ашык акционерлер бар аарде. Чет өлкөлүк 20 миңден ашык акционерлер бар. Бу жерде бул токтомдо сунушталып атат. Жаңы кыргыз иш компаниясы түзүлүп, ошого 3 күн ичинде өткүзүп берилиш керек деп туруп. Биз эмне себептен жанагы өбүрөөк токтогуш айткан канча дедиңиз 20 миң акционерлердин кызыкчылыгын колдойбуз дагы 5 миллион кыргыз элинин кызыкчылыгын колдобойбуз. Биз элдин кызыкчылыгы үчүн болуш керек. Буга чейин биз таланып, жутулуп алдып кеттик, бардыгына барып келе жатып, эми дагы эле ошого туура келебизби? Мына бул Садыр Жапарович ушунча иштегенин, көрүп туруп көрмөксөң койсак, көзү көрбөп калат. Кылганы кылбады десеңер, кандай эмне болот? Ушул нерсени колдош керек. Мына колдобоймун, тигиндей мындай деген жакшы сөз эмес. Бул жакшы ел аркада турат. 20 жыл кандай акыбалга келдик? Эми дагы 20 жыл ошондой акыбалга барабызбы? Урматтуу депутаттар, мына 2 жыл мурун 27-июнда 2010 жылы бизге кыргыз эли конституцияны кабыл алып берген. Ошол конституциянын 12 статьясынын 5 пунктунда так көргөзүлүп жазылып турат. Жер, анын кен байлыктары, аба мейкиндиги, суулары бардыгы Кыргыз Республикасынын гана менчиги болуп эсептелет деп турат. Сөзүмдүн акырында айтарым, урматтуу депутаттар, колдоп бериңиздер. Биз азыр тарых алдында турабыз. Мына кече жакында маркум болуп кеткен Абсамат Масалиевичтин, Доронбек Садырбаевичтин чырылдап ыйлап атканын менин көз алдыма турат бүгүнкү күнгө чейин. Эгерде бүгүн чечпесек, мен ойлойм тарых алдында ошо каршы чыккандар ушу жооп берип калабызбы деп ойлойм да. Рахмат. Урматтуу депутаттар, комиссиянын Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду кумтор боюнча добуш коем, добуш бериңиздер. Садыр Нуркожоевич даярдаган долбоорду. Макул 35, каршы 45, өткөн жок, бардыгы 80. Эми экинчи долбоорду добуш коем. Урматтуу депутаттар, экинчи комитеттер тарабынан даярдалган макулдашылган долбоорду добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы 11, барды 78. Долбоор кабыл алынды. Сиздер кабыл алган азыркы токтом бул бая ууруларга эле, ууруларды жиберген болдуңар да, бар ууруну кармап кел деп. Мен дагы бир фактын айтып коеюн. Мына заместитель министра Аселетко 13 декабрь 2010 жылы жанакы фабриканын ичинде мыйзамсыз курулган печкага активдештирилген көмүрдү күйгүзүп ийип, андан алган алтынды уурдап кетип атканга уруксат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп мынакей. Анан ушундай министрлер, зам министрлер контрабанданын уурдап аткандын башында турганда силер ошолорго тапшырма бердиңер да. То есть ууруларды кармап келеле деп ууруларды жиберип атасыңар. Чоң рахмат. Мен бул комиссияга баш тартам, кирбеймин. Урматтуу төрага, мындан ары ишиңерди кыла бергиле. Эгерде комиссия жардам сурап келип, кимге кандай документтер бар болсо, бар экенин сураса, биз бергенге даярбыз. Рахмат. Жардам бериңиз. Бул Кыргызстан үчүн, эл үчүн керек. Андан комиссияңыздагы бардыңыздар, депутаттар, бирок ууруларды кармап кел дегенге бул кошула албасам дагы, бирок көзөмөл кылабыз. Көзөмөл кылып, андай болбой турган кылабыз. Баягы 2003 жылдан бери ошого катышкандардын бардыгын жоопко тартабыз дедикпи? Кудай буюрса өзүбүз көзөмөлдөйбүз, тартабыз.